içki bir мотивация, күч, стимулдар кандай бар, тоскоолдуктар кайсы бар, шуну гана айтып берейин мен силерге. Урматтуулар, өзү илгертен мусулманчылыкта бар, адамдын бир жагыда шайтан турат экен, бир жагыда анан кийин парышталар туруп жакшылыкка жол көрсөтүп турат экен. Мен шуну эксперимент процессиде үйрөнүп чыгып, биттадан эмес, мен алиги шайтандын шериктерини баарын эсептесе 25 та болот экен. 22 та болот экен. Ал эми парыштанын бардыгыны толуктап шерик жардамчылары менен алсайлар 25 та болот экен. Мен атайын болот деп, муну энди эксперимент, мана эч кайсы китептен окуганым жок мынча деп. Мен атайын шайтанга караганда парыштанын санын көбөйтүп койдум ки, адамда үмүт пайда болсун, ичимде жакшылык жамандыкка караганда көп экен деп. Жакшылык көп экен деп. Ал бизди апаска тарта турган нерсе бар ичибизде экен. Биз ону мындан капа болобуз. Асли ол биздин тоскоолдук ичибизде экен. Кайсы деңиз, муну караңыз. Жалкоолук, текебирлик, ооздук, каалабастык, кызыкпастык, туруктуулуктун жетишсиздиги. Бүгүн муну айтат, эрте өзгөрүп кете берет да. Шуга окшогонду эсептеп отурганда 22 та өз эле ичибизде душманыбыз бар экен. Энди шуну билгиле дагы, ошо душманыңарды өзүңөр тарбиялоо аркылуу ошо душмандарды жок кылгыла. Жок кылыш болбосо ham камайткыла деп балдарга атайын сабак өтүлөт айымдын ичинде. Анан олар билет, менин ичимде жалкоолугум менин душманым экен. Кекиренгендигим, такабырлыгым менин душманым экен. Анан кийин кызыкпагандыгым душмандыгым экен деп шуга окшом бериле бардыгы бар. Анан кийин айтам, муну арыктатып, муну кыскартып жойгула. Ал эми 25 та ичиңерде парышта күч кубатыңар бар, шону багып, шону күчөйтүргүлө. Булар кайсылар дегенде, биринчи, мана карагыла, биринчи ихлас экен. Ихлас, экинчиси үмүт, үчүнчүсү эмгек, төртүнчүсү харакат, тырышчаактык, бешинчиси кунттуулук, кунт кылыш. Алтынчысы акниеттүүлүк менен Аллага, жакшылыкка ишениш. Жетинчиси мына ушинтип отуруп, мына мен барды, мына ал жерде барды бар, иштини көзүнү билүү, демилгелүүлүк, акыл. Акыл дагы адамдын ичиндеги катта ресурс экен, катта ресурс. Энди колуңарды ушундай алгыла, мен чаткалга бергенди силерге ушул жериме колду ушундай алгыла. Шундай алгыла. Анан ону кылабыз. Шундай колду алгыла. Мана бул энди биз кумтөрдү парчалап, Давыдов бол экологияны бузуп атабыз. Мен ар бир адамда 6 миллион кыргызстандыкта 6 миллион кумтөр таптым. Бул кумтөр экологически чистый кумтөр. Бу кайсы дегенде мана алып келгиле. Мана менин башым, мен айтканда айткыла. Менин башым, менин кумтөрүм, менин швейцарский банкым, менин миллион долларым. Мен сана инвестиция кылганым, бул окушка кетирген убагым, анан кийин туруктуулук менен өзүмдү өстүргөн. Рахмат, кумтөрүңөр куттуу болсун. Рахмат. Энди мына ушул кумтөрдү ага өстүрсөк, өзүбүз тарбияласак, Кудай кааласа биз прорыв дейт, чоң секирикке жетет экенбиз. Алла Таала инсанды жаратканда шундай үмүт менен жараткан экенки, мен шундай бандамды жараттым, шайтан тартынып парышталарымдын хавасы келсин. Лекин адамдар дайым эле шону аткарбай жатабыз. Бар болгону шону аткарайык. Өзүбүз акылыбызды, эсибизди, иманыбызды, инсабыбызды, муну караңыз, эмгекчилдигибизди, тазалыгыбызды, аруулугубузду өстүрө берсек, адам парышта даражасына чыгып кетет экен. Ол адамдар аруу адамдар болот экен. Ол адамдардын парыштасы кайсы жүзүдө болот экен, нур пайда болот экен, сөзүдө болот экен, шире пайда болот экен. Ол адамдар сүйлөсө, бир иш кылса, иши арбайт экен, сүйлөсө сөзүнө хамма угат экен, отурган жери худду бамисалы нурдай жарык болуп турат экен. Ушундай болушубузду карайбыз же каалайбызбы, же отурган жерибизден адамдар качып чыгып кетишин каалайбыз. Ошондон үчүн биз өзүбүздү өстүрөйүк. Аны өстүрө турган бул дини ислам экен, аны өстүрө турган бул илим экен, билим экен,
аны өстүрө турган бул этнопедагогика экен, адабий китеп экен. Мен силерди шуга чакырам, урматтуулар. Кыска болуп калат.